Трактор жарашат экенби туугандар мага. Полпинка аталат экен, полпинка. Туугандар, региондор өнүгүп атат, талас өнүгүп атат, караңыздар. Айылдарда да ушундай жылы жаңы, жапчаң иномарка тракторлорду айдашып атат. Кыскасы туугандар, мекендештер, ушул сиздер көргөн чыкыйган трактор сатыкка коюлду. Трактор издеп жүргөндөр видеодон алыстабай туруңуздар, сиздерге обзор кылып, бардык суроолорду берип, ээсинен маалыматтарды алып берели. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандай жакшысызбы? Бул чыкыйган трактор соңго я? Жакшы. Жана митеп тийгизген эле полпинка аталып атат го. Кыш кызында ушундай. Кышы жайы ушундай. Мынакей караңыздар. Антифриз не деген заманда жашап атабыз. Мына протекторларын караңыздар. Витин караңыздар, чыкыяттı мене. Кабина съемный кереги жок да алсаңыз болот. Но кабинаны алып койсо да болот экен. Каласа тагып коет экен, жамгыр жаан-чачынга, шамалга. Каласа алып коюп иштесе да болот. Культиватор менен. Бул жылы кайсы? 2017. 2017-жылкы. Күзүндө келген Кытайда. Күзүндө келген, э? Бул канча саат жүргөн? Ошолорун точно билбейт экенмин. Бирок состояние жакшы. Состояние мотор эмелер жакшы да. Май жебейт. Май грамм жебейт. Күчтүү эле болот экенби? Канча аттын күчү бар? 35 аттын күчү бар. 35 аттын күчү бар экен. Мотор жактарында бир көргөз коелчу, ачсаңыз. Бир жеринде май тамган жери жок го, я. Трактор деген 4 цилиндр. бул жере эле май болуп эле токтогон жерин баарына май агып атат го негизи. Муну караңыздар мене, куп тургак. Сеткаларын алып койсо болот. Анакей жана немелер толуп калбаш үчүн пухтар. Сол экен. Бул культиватор менен комплект келдиби же бияктан жазалдыбы? Культивацияны бияктан атайын жакшы жазган байкелерге жазатканбыз ошо заводский. Сонун чыкыйт караңыздар, эки канаты менен кош, биягы чөгүн кырат, биягы болсо үйүп кетет, э? Вомдору кандай? Вом иштейт. Вом 3 скорост иштейт. Жай, орточо, анан катуу. 3 положенияда. 3 положенияда. Сонун экен. Бул Юто деп айтылабы, эмне деп айтылат? Ловол. Ловол? Ловол 350. Ловол 350. Как положено, баягы понижение, повышение баары бар, э? Барды бар. 4 ВДЗ бар. 4 ВДС бар, э? Передок бар. Жерде эле айдай береби, кош тартабы? Ала негизи ошолордун баарын кылайын дегенбиз анан ага азыр кайра сатып. Бирок кош тарта берет, күчтүү. Сонун трактор экен. Руль гидрач. Руль гидрач жепчеңил көрдүңүз го. О, эмне керек да, туугандар караңыздар. Фаралары япошка. Фаралары күчтүү. Жер иштетем дегендер, дыйкандар, бир үйгө бир ушундай алып койсоңуздар, бүт баарын, иштин баарын ушул кылат. Прицеп тартат, касилка сүйрөйт, жер айдайт, культиватор. Экономичный эле болуп керек булар. Жанагы тыпылдактар бар го. 23, алардан Т23тен. Алардан бир аз 1,5 литр көбүрөөк жейт, бирок Т23тен кичине көбүрөөк жейт. Бул анткени 4 цилиндр анан 35 аттын күчү бар да була. Бул как положено радиатор менен, э? Т23терде баягы суу жок болот, э? Вадин жок, алар. Масляный болот. Бул радиатор менен негизи турмуштук азыр күчтүү болот, э? Суусу кызыбайт. Сузбайт. Сонун экен. Канча деп атасың? 820 миң деп атканбыз. 820 миң, э? Ошолар болот. Анан эмелер бар, варианттар. Мисалы, спринтерге, степке, жеңил машина, арзаныраак машинанын үстүнө акча кошуп берсе. Кыскасы, ушул 820 миңден ылый машина болсо карай бересиз. Байкайбыз да кыскасы. Кымбат машина болсочу. Кымбат машина болсо бир 100 миңге чейин биз кошушубуз мүмкүн да. Короче, эки сторонага тең вариант бар экен. Ниже класс, выше класс, кыскасы доплатасы, доплатай дегендей кете берет экен туугандар. Сонун экен. Бул негизи ушундай эле баабы рынокто? Жок, негизи булар $11,000 үйдө башталат да, баягы тияктан келгендери. Ушул эле жылдагылар. Анан эми биз бир аз айдап, эми колдонулдук деп. Сиздики арзаныраак болуп атат, бир аз арзаныраак. Сиздикинен арзан рыноктон таппайт. Билбейм, может чыгып калышы мүмкүн, эми состояние абалына жараша да. Бул не деп койсо болот абалын? Сонун десе болобу? Ближе идеал деп койсо болот да. Ближе идеал дейт. Мына идеалга жакын туугандар. Кабинаны өзүңүз жазадыңыз, э? Жазашкан да. А эмне сатып атасыз буну чыкытып? Же иштетпейсизби? Айдаганга киши жок жерде туруп. Бирөөгө зар, Башка жака жумшаш керек. бирөөгө зар дүйнө, бирөөгө кор дүйнө деген ушу туугандар, караңыздар. Могу тракторду азыр көзү учуп видеодон көргөндөр, канча деген дыйкандар кызыгып суктанып атса керек. Биякта айдаган киши жок, токтоп турат да. Эми ар кандай экен жашоо, ысык суук, бирөөгө ысык керек, бирөөгө суук керек, бирөөгө акча керек. Мына кыскасы туугандар, колуман келишинче маалымат алып бердим. Номер кандай? 500
0500 07 07 72 22. 72 22. Daha bir kaytalap koyun. 0500 0500 07 07 72 72 22. 22. Мына туугандар ушуга чала бересиздер. Бул трактор Таласта, Акжар айылында. Мисалы Оштон, Баткенден, Көлдөн чалып калса айдап кете алабы же салып кетиш керекпи? Салып кетиш керек. Эгер Салып кетиш керек, Оштон Баткенден келем десе мен Өтмөккө чейин өзүм доставкам бар да. Өтмөккө чыгарып бересиз. Өтмөктөн нары жүктөп алып кетсе болот дальше. Фуралар, КамАЗдар тынбай өтөт. Мына туугандар чала бериңиздер. Кайсы областтан болсо да кызык көрөсүздөр. Кыскасы бунун жазай турган жери жок. Жазай турган эч жери жок. Айдап көрөйүн, анан жакындан көрөйүн кажети жок. Кыскасы зыңк туугандар болду. Дальнейший алган киши кабинасына да айнектерин берем айтканы дайын айнектеричи. Айнектер да даяр экен. Эшигинин рамкасы да бар, ошо бүтпөй калды да ошолор күскүзү бар нар жакта, биякта тур. Күскүсү, И кол билген киши ошолорун коюп дальше жазабыз болот. Кыскасы туугандар алыстагылар келип көрөт элем дебестен эле болду. Телефон менен заказ кылып онлайн деле акчаңар салып айткандай немеси кандай болот оформление? Оформление, сразу оформление. Сразу оформление кылып берет экен, доверенность берип жиберет экен, номер берип жиберет экен. Кыскасы КамАЗдардан салып жиберсе да болот. Видео лайк басып коюңуздар, ушундай дыйкандарга, досторго, айыл группаларына да бул видеону жөнөтүп коюңуздар туугандар.